Тез жардам кызматы чакыруу болгон жерге убагында жетип, бейтапка биринчи медициналык жардамды көрсөтүүгө милдеттүү. Ал үчүн кызматкерлердин унаасы ар дайым техникалык жактан даяр болуусу керек. Бирок Баткен облусундагы тез жардам унааларынын басымдуу бөлүгү эскилиги жеткенден бул жаатта кыйынчылыктар жаралууда. Биздин Баткен областында 44 бригада бар. Кээ бир жерлерде ошол баягы российский автоунаа УАЗ. Азыр эскилери болсо баягы күйүүчү майда көп талап кылып атат. Мына тоо шартына жакшы экен, бирок эми баягындай эскилиги жетип неме болгондон баягы тетиктери немелери тез алмашып ремонт болуп атат. Орусиядан чыгарылган УАЗ үлгүсүндөгү тез жардам унаалары Баткен облусуна мындан 3 жыл мурда алынып келинген. Муну менен бул тармактагы бардык көйгөйлөр чечилип калган жок. Эми аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында ак калачандар заман талабына ылайыктуу унаалар менен камсыз болобуз деген ишенимде турушат. Азыр мамлекет тарабынан 2 жыл 3 жыл мурун алып келинген да машиналар. Биздин областка кээ бир жерлерге баягы аймактарды өнүктүрүү деп жылды жарыялады го президентибиз. Ошонун эсебинен буюрса биз дагы ошол проектке илешип, биздин да область камсыз болуп калабыз деп ойлоп турабыз. Бул аралыкта Кыргызстан менен Өзбекстандын достук алакасы аркылуу кошуна Фергана облусу 2 тез жардам унаасын белек кылды. Аны Фергана облусунун жетекчиси Шухрат Гониев өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнө тапшырды. Бул эми жакшылыкка кызмат кылсын. Бир жагынан бул барганга шаардын ичинде дагы жакшы, экинчи жагдан бензинди дагы аз кородот экен. Ошого бул эми башы. Анан кийин дагы насип кылган болсо, дагы көрө жатабыз анан кийин. Ошону бүгүн эгер уруксат берсеңиздер, бул машиналарды бүгүн тапшырып койсок эгелериге. Тез жардамсыз элестетүүгө болбойт. Канчалык кыйынчылыктарды башынан өткөрүп иштешеттер. Ушуну бизге белек кылып берген Өзбекстандын жетекчилерине аябай ыраазымын. Ушул жана эле биздин губернаторубуз айтып өттү. Ушул эки президенттин мамилесинин жакшылыгынан. Өзбекстандын автозаводуна таандык тез жардам унааларынын бирөөсү Баткен шаарына, ал эми экинчиси Кадамжай районундагы Жаңы Жер жалпы дарыгерлер практикалык борборуна берилди. Саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин айтымында жаңы тез жардам унаалары аймактагы элге медициналык тез жардам көрсөтүүгө өбөлгө болмокчу. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.